Электр жарыгы жок, үй караңгы, суу жок, жол каттамы татаал, кадимки мышык ыйлагыдай жашоо. Мына балдардын баары монто ооруп сыркалап чала өткөн үйлөрдө жашап атабыз, айла жоктон. Жакта кымбат налогду, акчаны көбөйтүп атабыз, пенсияны көбөйтүп атабыз, антип атабыз. Эчтеке кылышкан жер жок. Балдардын баары назат кетти, жашоо назат кетти. Ошол үчүн азыр эч 1 мүнөттө тургусу келбей калды элде. 1 мүнөт тургусу. Согуш ишип атат, ооруп атат элде. Дал ушундай уйку бербеген оор көйгөйлөр Сокулук районуна караштуу Ак Ордо 3 конушунун жашоочуларын Ак үйдүн алдына митингге чыгууга аргасыз кылган. Алмазбек Атамбаев! Алмазбек Атамбаев! Алмазбек Атамбаев! Шайлоо алдында ар бир үйгө жарык беребиз деген партиялардын убадасы элдин үмүтүн жандырып, Ак Ордолуктар өз күчү менен эбак эле электр чубалгыларын тартышып, белендеп алышкан. Анткен менен аталган айыл дагы деле караңгылыкта. Трансформациясы бүт элек жерлерге убактылуу жобо деп коет, временный положение деп. Ошонун негизинде кандайдыр убакыттарга чейин өлчөп ушундай бир маселени чечип турса болот да. Жергиликтүү калктын жашоочулары трансформаторларын, подстанцияларын орнотушкан, электр энергиясын алып өтө турган линияларын да тартып коюшкан. Болгону буларды кошуп койгонго гана уруксат керек деген. Тилекке каршы бүгүнгө чейин Сокулук райондук архитектурасы, Госэкотехинспекцияда заключениясын өкмөткө учурунда тапшырып бербегендигине байланыштуу мына сууктун күндө, кыштын кычыраган суугунда миңдеген жарандарыбыз үшүп, шишип, адам кыйын акыбалда жашап атат. Бишкектин тегерегинде жайгашкан жаңы конуштардын саны 50гө чукул. Инфраструктурасы өнүккөн эмес. Андыктан аларга электр жарыгын берүү мыйзамсыз дешет. Бул Ак Ордо жаңы кошунун проблемасы электрикасы боюнча буга чейин кошулбаган маселеси жер, мыйзамсыз жер ай чарба багытында болуп калган. Ошон үчүн буга Севертира жанагы тегиз соянын макулдугун бербей атат. Ошол гана проблема. Если жер мыйзамдаштырылса, анда бул жер проблема жок эле, свет кошулмак. Кыштын кычыраган суугуна карабай, бир күндүк жашоосун таштап, ал тургай жаш балдарын жетелеп, Ак үй алдында көкмуштун болуп турган эл абалынан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кабар алды. Бүгүнкү заманда үйдө электричество болбосо, телевизор жок, жарык жок, сотовый телефонду зарядка кыла албайсың. Бул каменный век. Эгер көрүстөндө караңгыда жаткандай эле болосуң. Бүгүн бирөө менен сотовый телефондон сүйлөшө албасаң, телевизор көрүп дүйнөдө эмне болуп атканын билбесең, чайды өз абагында коюп ысытып балаңды эртең мектепке жөнөтпөй атсаң, бул мен жана айткандай бул каменный век. Эми сиздер 2 айдан бери кайрылып келип жатырсыздар. Ал жагы 3 жыл, акыркы 2 ай. Мен оюмча өкмөт муну ары же бери кылып чечиш керек. Мен өкмөт алдына азыр телефондон чыгып өкмөт алдына коем. Алардын отчетун жообун 1 жума 2 жума дебестен жума күнү биз фракцияда чакырып карайбыз. Силер өкүлүңөрдү дайындагыла, чогуу келип өкмөттү ошол жерден жума күнү угайлык. Социалдык маселелери чечилбеген толкуган элдин күчү буга чейин эки бийликти эңшергендиги баарына белгилүү. Бүгүн жылдап социалдык маселеси чечилбеген эл менен Текебаевдин жолугушуусу жемиштүү болду десек жарашчудай. Анткени 10 жылдан бери чечилбей келген көйгөй Өмүрбек Текебаевди эл ээрчип кетпесин деген коркунучтан уламбы? Жарым саатта чечилип, эл мүдөөсү аткарылыптыр. Саясат социалдык маселеден улам келип чыгаарын эске алсак, кыргыз бийлиги саясат менен эле алек болбой, социалдык көйгөйлөрдү дагы чече жүрүшү керек. Биз эртең менен 9:30 келдик эле, азыр түш болуп калды, курсагыбыз ачты, үшүдүк. Өмүрбек Текебаевга рахмат. Ушунча Ак үйдөн жалгыз ошо киши чыкты. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Кандайдыр убакыттарга чейин өлчөп ушундай бир маселени чечип турса болот да. Жергиликтүү калктын жашоочулары трансформаторларын, подстанцияларын орнотушкан, электр энергиясын алып өтө турган линияларын да тартып коюшкан. Болгону буларды кошуп койгонго гана уруксат керек деген. Тилекке каршы бүгүнгө чейин Сокулук райондук архитектурасы, Госэкотехинспекцияда заключениясын өкмөткө учурунда тапшырып бербегендигине байланыштуу мына сууктун күндө, кыштын кычыраган суугунда миңдеген жарандарыбыз үшүп, шишип, адам кыйын акыбалда жашап атат. Бишкектин тегерегинде жайгашкан жаңы конуштардын саны 50гө чукул. Ак үйдүн алдына митингге чыгууга аргасыз кылган. Алмазбек Атамбаев!
Шайлоо алдында ар бир үйгө жарык беребиз деген партиялардын убадасы элдин үмүтүн жандырып, ак ордолуктар өз күчү менен эбак эле электр чубалгыларын тартышып белендеп алышкан. Анткен менен аталган айыл дагы деле караңгылыкта. Трансформациясы бүт элек жерлерге убактылуу жобо деп коет, временный положение деп. Ошонун негизинде Электр жарыгы жок, үй караңгы, суу жок, жол каттамы татаал, кадимки мышык ыйлагыдай жашоо. Мына балдардын баары монто ооруп сыркалатып, чала өткөн үйлөрдө жашап атабыз, айла жоктон. Жакта кымбат налогду, акчаны көбөйтүп атабыз, пенсияны көбөйтүп атабыз, антип атабыз. Эчтеке кылышкан жер жок. Балдардын баары назап кетти, жашоо назап кетти. Ошон үчүн азыр эч 1 мүнөттө тургусу келбей калды элде. 1 мүнөт тургусу. Чоңуп ишип атат, ооруп атат элде. Дал ушундай уйку бербеген оор көйгөйлөр Сокулук районуна караштуу Ак Ордо 3 конушунун жашоочуларын Текебаев кабар алды. Бүгүнкү заманда үйдө электричество болбосо телевизор жок, жарык жок, сотовый телефонду зарядка кыла албайсың. Бул каменный век. Эгер көрүштөндө караңгыда жатканда эле болосуң. Бүгүн бирөө менен сотовый телефондон сүйлөшө албасаң, телевизор көрүп дүйнөдө эмне болуп атканын билбесең, чайды өз убагында коюп ысытып балаңды эртең мектепке жөнөтпөй атсаң, бул мен жана айткандай бул каменный век. Эми сиздер 2 айдан бери Структурасы өнүккөн эмес. Андыктан аларга электр жарыгын берүү мыйзамсыз дешет. Бул Ак Ордо жаңы кошунун проблемасы электрикасы боюнча буга чейин кошулбаган маселеси жер мыйзамсыз жер айыл чарба багытында болуп калган. Ошон үчүн буга Севертира жанагы тегус соянуу макулдугун бербей атат. Ошол гана проблема. Эси жер мыйзамдаштырылса, анда бул жер проблема жок эле, свет кошулмак. Кыштын кычыраган суугуна карабай, бир күндүк жашоосун таштап, ал тургай жаш балдарын жетелеп, Ак үй алдында көк муштун болуп турган эл абалынан Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек